Чүй облусунун Аламүнүн районундагы Пригород айыл өкмөтүнө караштуу орто мектепте бүгүн кош майрам. Буга чейин бул билим уясы 320 орунга гана ылайыкталып, сыйымдуулугунан эселеп ашып иштеп келсе, эми жаңы кошумча 2 кабаттуу имарат салынып бүтүп, бүгүн окуучуларга өз эшигин ачты. Бүгүнкү жаңы салынган мектептин шарты аябай жакшы, заманбап, бизге деген ушул балдарга билим алуусуна шарт түзүлгөн мектеп деп эсептейм. Буга чейин бизде шарты жок. 320 орундук мектепте 2279 бала окуп келе жатат. Ушул көйгөйүбүздүн баары чечилди деп ойлойм. Буюрса 2 смена менен окуп калабыз. 4 смена менен окуганбыз. Ошол эртең менен 7ден кечки саат 7:30га чейинки сабактарыбыз болгон, 6 күндүк болгон. Анткени бизде бул жерде миграция, ички миграциянын көптүгүнө байланыштуу окуучулардын саны аябай көп. Бир класста 50дөн бала отурат. Азыркы тапта Аламүнүн району боюнча 38 муниципалдык, 1 мамлекеттик мектептер бар. Быйылкы окуу жылына жалпы 5000ден ашык бөбөк 1 класстын босогосун аттаса, 2000ден ашык бала 11 класстын окуучулары. Жаңы окуу жылында билим берүү тутуму жаңылануулар менен иш баштап, ар тараптуу даярдыктар көрүлгөн. Бул Аламүнүн чоң район көйгөйлүү маселелерди чечүүгө чоң аракетти кылып атабыз. Бүгүнкү күндө ушу санарип компьютерлаштыруу чоң маселе турат. Мектептерибиз бүгүн 60%га камсыз болуп турат, бардыгын мугалимдер менен камсыз кылдык. Быйыл ушу жакшы демилге менен окуу жылды баштап кеткенге аракетибиз чоң. Ички миграциянын кесепетинен келип чыккан көйгөйлөрдүн арасында эң маанилүүсү бул мектептердин жетишсиздиги. Пригород айыл өкмөтүндө да бул көйгөй орчундуу маселелердин бири болчу. Белгилей кетсек, быйыл Чүй облусу боюнча 16 мектеп курулуп, мунун ичинен 12си жыл соңуна чейин пайдаланууга берилери белгиленген. Ал эми 1 сентябрга карата 7 мектеп ачылып, кызыл тасмасы кесилди. Пригород айыл өкмөт боюнча 4 айыл 5 жаңы конушубуз бар. Азыркы учурда 4 мектеп иштеп атат. Озерныйда да, Салкында, анан Степной, Пригородныйда мектептерибиз бар. Ушул Араб өнүктүрүү фондунун жардамы менен 2022 жылы дагы Озерный айылына 375 орундук жаңы заманбап мектеп ачып, азыркы учурда ал мектеп иштеп 1000ден ашык бала билим алып жатат. Билим берүү тармагына учурда мамлекет тарабынан да өзгөчө көңүл бөлүнүп, президент Садыр Жапаров маселени өз көзөмөлүнө алып, 2 жылдын ичинде мектептерге байланыштуу көйгөйлөр толугу менен чечилерин баса белгилеп келет. Ага бардык талаптар коюлуп, бул жаатта тийиштүү министрликтерде да иштер жүрүүдө. Президенттин демилгеси менен өзүңүздөр билгендей, Чүй районундагы мектеп маселесин 2 жылдын ичинде толугу менен чечүү. Өзүңүздөр билгендей, мынакей республика боюнча 204 мектептен ашык авария абалда. Анын 100 быйыл ишке кирет, эмдиги жылы дагы 100 буюрса толугу менен оңдоп түзөө иштери бүтөт. Жаңы курулгар, ошо менен жана чатыр астында окуган, же болбосо палатканын астында окуган мектептерибиз жок болот. Бул президенттин түздөн түз талабы. Андан тышкары негизи эле Чүй өрөөнүндө өзүңүздөр билесиздер, мектеп маселеси өтө курч турат. Анткени ички миграциянын алкагында жаңы конуштардын жерлеринде, азыр жер-жеринде мектеп жетишсиз. Ошол маселени президент дагы өзүнүн тапшырмасында эмки жылы бул маселе толугу менен чечилиш керек. Жалпысынан салтка ылайык бул күнү башкалардан өзгөчө майрамдык маанайды мектепке 1 кадам шилтеп жаткандар сезишет. Ошол себептен бүгүнкү Пригород айылындагы жаңы мектептин имаратынын ачылышы жалпы окуучуларга, мугалимдерге өзгөчө дем күч берүүдө. Жаңы мектеп билимдин даңгыр жолунда келечекте кыялданган кесиптерге жетелеген башат болооруна ишеним чоң. Мурат Жолукеев, Асылбек Курманалиев, Нурлан Кулиев, ОТРК, Чүй.